Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-4 чакырылыштарынын депутаты, экс-вице-спикери Кубанычбек Исабеков 6-чакырылыштын депутаттарына кайрылуу жасады. Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңеш Конституциянын жана Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам менен иштеши керек экени белгилүү. Сиздер бул мыйзамдарды одоно бузуудасыңар. Депутаттар мыйзам долбоорун сунуштаганда каттоодон өтөт жана ал долбоорлордун каралышы мыйзамда белгиленген тартипте көрсөтүлгөн мөөнөттө кабыл алынышы керек. Жогорку Кеңештин депутаттарынын 5 жылдык мөөнөтү Конституциянын 70-беренесинде белгиленген жана 2020 жылдын октябрь айында жаңы шайлоо өтүшү белгилүү. Шайлоого сарпталуучу 560 миллион сом БШКнын бюджетинде көрсөтүлгөн жана сиздер өткөн жылы кабыл алган 2020 жылдын бюджети мыйзам менен бекитилген. Элибизге белгилүү болгон Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү боюнча депутаттардын сунушу өткөн жылдын аягында катталганы маалым. Анда шайлоо мыйзамынын 2-бөлүм 64-беренесинде көрсөтүлгөн 9%тен кем эмес деген бөгөттө 5%ке түшүрүү сунушталган. Ал эми сиздер бүгүн регламент мыйзамынын 1-бөлүм 43-беренесин, 1-бөлүм 51-беренесин, 5-бөлүм 51-беренесин бузуп, айтылган бул долбоордон 2 ай кийин сунушталган 9%, 7%ке түшүрүү долбоорун карап жатасыздар. Тапкан шылтооңуздар аткаруу бийлигин каралап, мурун өкмөткө жиберилген долбоорго өздөрүнүн заключениясын кечпеди деп жатасыздар. Кайсыл мыйзам долбооруна өкмөттүн заключениясы керек экендиги мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Алардын арасында шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын жоктугу жана өкмөттүн ой-пикиринин ал мыйзамга кереги жок экени баарыбызга белгилүү эмеспи? Элге көрүнүп эле турат, эмне үчүн сиздер бул кадамга бардыңар? Биринчи, бийликке шайлоодон көп партиялардын келгенинин кереги жок болуп турат. Экинчи, жогоруда белгиленген бөгөт 5%ке түшпөсө, бийликте отурган чоң жана бай партиялар эле кайрадан Жогорку Кеңешке келишет. Азыркы Жогорку Кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү байлар экени белгилүү жана сиздер кайра эле күзүндө биз келели деген аракеттесиздер. Мамлекетибиз демократиялык нукта өнүксүн, эл арасынан каражаты аз болсо дагы тазыктуу программасы бар партиялар, жөндөмдүү, тажрыйбалуу, билимдүү депутаттар келсин деп, келечегибизди ойлоп, күзгү шайлоо мыйзам чегинде таза, тынч өтсүн десеңиздер, 5%ке долбоорун кабыл алыңыздар. Андан тышкары 5 миллион сомдук залогту 1 миллион сомго түшүрүңүздөр. Сиздерди урматтоо менен Жогорку Кеңештин 3-4 чыгарылыштагы депутаты, вице-спикери Кубанычбек Исабеков деген ал кайрылуусунда. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча, камсыздандыруу салымдарын жыйноону башкаруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2020 жылдын 15 апрелинде кабыл алынган. Аталган мыйзамдардын максаты мамлекеттик социалдык камсыздандырууда камсыздандыруу салымдарын жыйноону башкаруу боюнча иш-милдеттерди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын карамагына өткөрүп берүү, мыйзамдык жактан камсыз кылуу болуп эсептелинет. Кабыл алынган мыйзам менен мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын социалдык фонду жөнүндө, ишкерликтин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамдарга Кыргыз Республикасынын салык кодексине, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексине айрым өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Төраганын ишмердигин текшерген комиссия түзүү сунушталды. Жогорку Кеңеште шайлоо босогосун 7%га төмөндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору кызуу талкыланып, депутаттар кайым айтышууга чейин барышты. Чырдын башталышына аталган мыйзам долбоору парламенттин тармактык комитетинде каралбай, дароо эле биринчи окууга шашылыш киргизилгени себеп болду. Депутаттар жыйында регламенттин талаптарын одоно бузуп, көпчүлүк учурда төраганын өкмөткө жактоочулук кылып, парламенттин кадыр баркын кетирип жатканына нааразы болушту. Республика Ата журт фракциясынын депутаты Максат Сабиров спикер парламентти шылдың кылып жатат деген пикирлер акыркы учурда көп айтылып жатканын мисал келтирди.
Мен кечээ келген депутат эмесмин, көрүп туруп сүйлөп атабыз. Айтпайлы дедек элек айттырып жатасыз. Сиз да бизге жакпасаңыз кет деп айтышыбыз керекпи? Канча жерде парламентти спикер шылдың кылып жатат деп айтылып жатат. Мунун баарын угуп жатасыз. Бир ооз сөз айткан жокпуз. Алдагы жерде отургандан кийин сиз сый урматты да билиңиз. Ал эми депутат Жанар Акаев төраганын фондунан которулган акчалардын бөлүнүшү, кадрдык дайындоолор боюнча бир топ суроолор бар экендигин айтып, мындан улам Жумабековдун ишмердигин иликтеген комиссия түзүлүшү керектигин билдирди. Буга чейин катасы толтура кат жазып, парламентти уят кылган кишини аппарат башчысы кылып койдуңуз. Ошого азыр жооп бериңиз. Акыркы 2 жылдын ичинде төраганын фонду тарабынан бөлүнгөн акчаларды, ошондой эле фонддун эсебинен жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилди? Эмгеги сиңгенгеби же сиңген эмеспи? Ошонун баарын текшерип, саясий баа беришибиз керек. Биз дагы жүзүбүз жарык кетели. Дагы бир депутат Каныбек Иманалиев эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин башчылыгына мурда кылмыш кылган адамдын дайындалганын сынга алды. Ал жогорку кеңештин аппаратына кандай талаптар менен кадрлар тандалып алынып жатканы боюнча төрага парламентке жооп бериши керектигин айтты. Комитеттин 14 мүчөсү парламентте иштеген, 4 тилди билген, мыйзамды билген баланы дайындайлы десек, сиз комитет менен макулдашпай туруп бир жигитти алып келдиңиз. Анын мурунку кылмыш иштери бар экен, бүт эл шылдыңдап жатат. Ал бөлүм башчы бизге кирбейт, биз менен эсептешпейт, себеби аны кызматка сиз койгонсуз. Дастан Жумабеков 2010 жылдан бери саясатта. Ал Ата журт саясий партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин 5-чакырылыштагы депутаты болуп шайланган. Кийин 2015 жылы Кыргызстан саясий партиясы менен депутат болуп келген. Дастан Жумабеков Франкфурт на Майне шаарын Франкфурт жана Майане деп 2 ирет жаңылып айтып алып, коомчулуктун сынына кабылган. Жумабеков жакында эле өзүнүн кеңешчиси Алмазбек Сабырбековду аппарат жетекчиси кылып дайындады. Ал төраганын атынан премьер-министрге жазган катуу үчүн кызматынан айрылган. Айт келе жатканына байланыштуу жылдык берем, аш берем дегендер көзөмөлгө алынат, дейт өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү. 14 майда өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев онлайн маалымат жыйын берди. Жыйын маалында социалдык, экономикалык жана эпидемиологиялык абалга байланыштуу бир катар суроолор берилди. Анын ичинен жалпы эл ысырапчылык жана ыксыз акча короотууларды эпидемиологиялык абал бүткөн соң кайра улантып кетпейби? Себеби алдыда айт майрамы келе жатат да деген суроо узатылды. Коронавирустун келгени жалпы адамзатка берилген эскертүү болушу керек. Пандемия башталганга чейинки мезгилге баам салсак, кыргыздарда жана башка өлкөлөрдө деле ыксыз чыгымдар көбөйүп кеткен экен. Айрыкча кыргыз элинде жакшылык, жамандыкта ысырапчылык көп болуп, бул нерсени мурун деле токтотууга аракет кылып келгенбиз. Эми бул абалдан кийин эл өздөрү деле сабак алып, токтотсо жакшы болмок. Тилекке каршы арасында дагы деле ага жол бергендер бар экен. Оору өтсө деле кийинки жашообузду ойлоп, тартипти сактап калышыбыз керек. Обу жок чыгымдарды кетирбегенге чакырып кетким келет. Мурункудай мал жанды той аштарга кетирбей, аларды балдардын билимине жумшатса жакшы болот. Мисалы азыр айт келе жатат, адамдардын массалык топтолуусуна жол берилбеши керек. Андайлар көзөмөлгө алынат. Бирок ошол айтта жылдык берем, аш берем дегендер чыгып жатыптыр. Аларга адамдарды чакырбай эле 2 жылкыңды союп элге таратып койсоң болот деп кеңеш бергендер дагы чыгып жатыптыр. Эми эгер кан чыгарып бата алгыңар келсе, бир кой деле жетсе керек да. Андан көрө ага кеткен чыгымды балдардын келечегине, билимине, ден соолукту чыңдоого, үй-жайды оңдоого жумшоого чакырам. Ишкерлер чыгымды токтотсо, карапайым жарандар дагы токтотот эле, дейт Узарбек Жылкыбаев. Миллиардер Шаршанбек Абдыкеримов ант бергенде кесиптештери сүйүнгөндөн көзүнө жаш алды. 14 майда жогорку кеңешке оор басырыктуу алка магнат, миллионер эмес миллиардер Кыргызга коронавирус кулачын жайып кирип келгенде нарын жергесин спирт менен баса антисептик менен камсыздаган Шаршанбек Абдыкеримов тайзим кылып жогорку кеңешке кирип келди. Миллиардер Шаршанбек мырзаны көргөндө кесиптештери кубанганынан көздөрүнө жаш алып, кулачын жайып, жылмайып, тосуп алып, анын төрдөн туруп айткан антын угушту. Ошентип бизнесмен Шаршанбек Абдыкеримов жогорку кеңештин төрүнөн орун алды. Шаршанбек мырза жалпыга маалым болгондой, кыска убакыттын аралыгында 2010 жылы Кыргызстан партиясынын түптөөчүлөрүнүн бири жана бай манаптардын алдыңкы катмарында турат. Аю холдинг компаниясынын ээси, Улуттук олимпиада комитетинин жана күрөш федерациясынын башчысы,
Эске сала кетсек, 13 майда Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмаз Ергешев менен Жаныбек Исаев мандаттарын алдыдагы шайлоого даярдануу үчүн тапшырган. Алардын ордуна Шаршенбек Абдикеримов жана Жаныбек Жоробаев Жогорку кеңештин депутаттык мандатын алышты. Эске сала кетсек, 2020 жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт.